Бияк газон го. Көрө элек болушуңуздар керек. Бул деген боксовое содержание деп коет. бир жаштагы торпокторду экен. Күн сайын канча тоннадан кетет байке ошондо? 3 үй бүлө иштейт турбайбы? 35 миңден айлык алышат. 35 миңден. 40 миң алат. Шартты абдан сонун түзүптүрсүз. Коллегалар, Демирбанкта акция жүрүп жатыптыр. 12 январдан тартып 28 февралга чейин эсеп ачуу бекер болот экен. Эгерде сиз Демирбанкка барып эсеп ачсаңыз, сизге ушундай Visa Classic картасы бекер берилет экен да. Кыргызстандын бардык филиалдарынан эсеп ачсаңыздар болот экен. Бул сизге кандай мүмкүнчүлүк берет? Чет өлкөдөн акчаларды алып жана жөнөтсөңүздөр болот экен. Ашыкча акчаңыз болсо депозитке салып койсоңуз болот экен. Интернет төлөмдөр, онлайн сатып алуу, пенсияларды, айлыктарды байласаңыздар болот экен. Андан башка Кыргызстан ичиндеги акча которуулар жана башка көптөгөн кызматтар менен колдонсоңуздар болот экен. Кайсыл жерде жашасаңыз, ошол жердеги Демирбанкка барып туруп буйрутманы бересиз. Эсеп ачылды. Болду, биз болсо уланта берели. Бут кийимди чечтик, өтүктү кийдик, эми киребиз да. Ассаламу алейкум, коллегалар. Биз деген Бейшен деген байкен чарбасына келдик. Аябай сонун чарба экен. Галштиндер жана Монбилярд деген Чехиядан келген тукумду алып келиптир 6 ай мурда. Анан мынакей өзүңүздөр көргөндөй ушул жерде мындай заманбап шартка ылайыкташтырып жасап келатыптыр байкебиз. Ассаламу алейкум. Бейшен байке, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, кел. Бейшен деген байке фермер байке, коллегабыз. Мынакей өзүнүн чарбасына ушундай көп болду байке, бир айдан бери. Анамына деп чын экөөбүз жумуштар болуп калат да байкенким. Анан мынакей буйруп бүгүн келдик. Тааныштыра кетиңиз өзүңүздү. Өзүм атым Бейшен. 3-4 жылдан бери ушул мал чарбасында жүрөбүз. Бул деген кайсы район болуп калат? Аламедин району. Аламедин району. Аламедин. Дордой тараптар болуп калат экен. Племенной хозяйство кылып атабыз да. Жерде бүт осемнение менен келген. Энелерим чек эмеден келген, Россиядан. Ошондон балдардын эме музоолдорун алып калган да. Айтсаң, мында чуатып айтып көрсөң, эмелер. Булардын энелери Россиядан, өздөрү галшти менен качылды, значит, галштизированный болуп калат ошондо. галштинизированный туруп ошондо. Булардын энелери Россиядан келген чёрный пёс болуп, аларга сиздер галштин куйдуңуздар. Жалаң осемнение менен. 2 жылдан кийин булар чоңоюп, асты тууп калды. Асты тууп калдыбы? Канча жашында жасалма уруктандырып калып атасыз ошондо? Ошо кечке чейин жасалып чоңойсун дедим да, бирок чоңойсун дедим. Мен чоң, бунун бойлору чоң деген. Мүйүстөр жок, күйүктөн дебес бар. Уйланып калды башты чоңду. 2 жашында 2 жаш болду да. 2 жаш болду, э? Анда жакшы багылып турабы, э? Жакшы багылды, семиз мына 2 жашта. Тууп атышат, э, чекесинен булар. Кийин эң аягында тууп калгандар мына келип. Чоңдугун көрбөйсүң. Чоң жакшы. Берки сиз алып келген чорна пёстрыйлардан айырмачылыгы кандай болду булар? Чоңураак болдубу? Ошо биринчи тууганда эле жакшы берет экен да, бул галштизирован болгондо сүттү адан жакшы берчү дейт булар. Сүт багытында да булар. Сүт багыты болгондон кийин сүт берет да, адан жакшы бериш керек булар. Тетекке чейин эметет, кетип атат. Буларды өзүнчө бөлүп койгон турбайсызбы? Монбилярдтардан, э? Боостор уже боос болуп калды да, көпчүлүгү. Кичилектерин осемнение кылып атабыз кайла. Чоңойгондо чоңоюшкан осемнение кыласың. Жалаң искусственный да булар. Мына карасаң муну. Ненеси бердин жакшы болчу мына. Азыр биздин ушул сиздин шартыңызга Монбилярд менен тең болуп калды. Шартыңызга байке ылайык келип атабы ошондо? Жакшылыгы? Эми буга сразу эле неме кылбайт, буга вложение көп жыл керек да, бир 3 жыл, 4 жыл багаран барып түшүн бере баштайт. Бул жанагыдай талды же жаңгак тиккени канча жылдан барып түшүн берсе,
Булар да эми булардын эмеси эмки жылдан баштап түшүм бере баштайт болуш керек. Эмки жылы биринчи туут болот, күздөн баштап туат да уже. Дарттарга оору уларга кандай экен? Жайлоого чыгып келди. Жайлоого. Былтыр жайында чыгарып келдик. Буларды да. Кун айында энелерин сатып жибергенбиз. Кайсы алыс жерге барды, кайсы жайлоого барып келишти? Көл жака барды. Көл жакабы? Машина менен алып бардыңыздар ошондо? Машина менен ташып барып, сарай бар. Коюп кайра бияка күчүндап кире алабыз. Аяктан мына ички освещение болбойт да ошого. Бирден карап туралы деп. Жайлоодон ары карай келди, бияктан семирди, мынакей. Силостор. Даярдап туруп кетирген турбайсызбы ошондо, Тиги жерден барып башка букалардан качып калбасын деп. Булар адамдарга келе берди экен, жытта калып адамдар жүрөт. Мына эң биринчи туулган ошо мынакей аркысы. Төл башы деп коет. Ушул төл башыбы? Жакшы. Адам турса адамга келет булар. Мүйүздөрүн күйгүзгөнсүз, кээ бирөөнкүн. Кээ бирөө чара күйүп калгандар. Өсүп калыптыр, бирок эми чоңойбойт ошодон калып калыптыр мүйүздөр. Бул көпчүлүк бир 4-5 күйбөй калды да ошо. Тоют болсо 24 саат алдында. Трактор менен алып келип салып кетет балдар. Бул баштан аягына бир салып кетет, наркы менен бир салат трактор менен. Тустары да такай турат экен да. А жем кандай булар? Жем жешеби? Булар жем бербейм, өздөрү эттен атат. Силостун арасын бүтүрө жем да мындакчы. Силос жетиштүү экен да. Ооба, дандарды. Силостун дандары да. Дан менен да. Берки туугандардын, тууган уйлардын сүт берип аткан ошолордун рациону кандай? Аларга жем беребиз. Жем жейт алар. Жем жейби? Ошону бир күндүк рационун кенен айтып берсеңиз кандай? Эртең менен эмне жешет, түштө эмне жейт, кечинде эмне жейт деген сыяктуучу жемин. Түштө жебейт, кечинде понька жейт, эртең менен дробленый жем жейт. Эртең мененби? Жарым чакана жейт. Ошондо канча килограмм болуп калат? 2 килограмм болуп калат. 2 килограмм. Бул силас болсо алардыкы деле такай эле алдында, Постоянно алдында. Чөө аралаштырып. Ушул жерде деле саан уйлар ушул жерде деле бар да. Бияка ички саамыздар. Сырткы булар. Ал дробленканы болсо саан малында жейт турбайбы? Саанга киргенде 3 бөлүктө берди, 3 бөлүк 3 жолу кирет да биякачы. 15-15тен болот. Түшүнүктүү. Анан кечинде кайра саанга киргенде Понька жейт. гидропоника жейт. Сонун экен. Монбилярдтар өзүнчө экен булар, өзүнчө. Ичинде да бар, сарайдын ичинде да турат. Көйлөп калды. Макей, достор, күйлөп аткан ушундай өзү секирип, өзү эле билгизет да. Эгерде байкап турса, дароо азыр мал докторду, ассиминаторду чакырып туруп. Ассиминаторубуз өзүнчө, мал докторубуз өзүнчө. Мал докторубуз бар, келип турат. Азыр даана мал экен, Ассиминатор эгерде келе калса? Кечинде бул азыр бир калды эми кечинде саат 9-дондордо кечке шашпай ушулуктарда келип ассимилия кылып кетет. Буларга эмне куйдуруп атасыз? Булар ошо атайын Чехиядан алган эмеси бар, өзүнүн таза уругу бар да. $7, $8-данбы бир урук. $8-данбы? $8 урук. Кымбат урук, жакшы деп. Кайра эле ошол монбилярд куюлуп атабы? Кайра монбилярд куюлуп атат булар. Акония, ушундай эме аттар да бар. Буларды байке алып келүү ою кандай, эмнеден пайда болду? Эмне себептен ошо Чехиядан ушул монбилярдтарды алып келейин деп чечтиңиз? Россиядан алып келген уйлар бар болчу. Буяктан алган да, Россияныкын. 40-50 баш. Анан ошолорду эметип анан буга монбилярд менен уруп калдык да. Таза кандуу племенное хозяйство кылат дегенбиз да. Ошо документтер бүтпөдү, ошо документтерди бүтүрсөм, бу жерде бүт жалаң асимне таза кандуулар да. Анан меники шарт бар, эмеге ачкангачы. Жетет, 25 баштан өдө асыл тукум. Бу жерде 100 баш. 100 баш. Бул 80 баш уй да, 70тен ашыгыраак. Калганы музоолор. Музоолорду жакшы ушулардын балдарда. Туп аткандары бар. Монбилярд эми бул азыркы Кыргызстанга көбүрөөк канча 4-5 машина келди. 32 баш жактан алдыргам. Калгандары булардын аркылары кунайындар, искусственный өзүстүкү. Галстин. Булар деген эки сорт бар да, бирде монбилярд бар, галстин бар да, галстин жирандай. Сүт, эт багыты деп кетет экенби ошондо? Же Ошентип кетет. Сүт да берет, булар эт да берет да.
Мунун Калың болот турбайбы? Bir Мен tonna 200, bir tonna 300 болот деп атат. Эгер 1-2 жылдан ашыраак баксаң. азыр ушулардын божомол тирүү салмактары 500 кг, 600 кгдык уйлар бар экен. Адам үйдө го дейм. Могу мисалы бир 800 кг, 700-800 кгдык уй, э. Биринчи туут кунажын, булар кунажындар да. Булар кунажын, биринчи тууду. Биринчи тууту. Булар эмкиден баштайм, дагы сүтүн көтөрө баштайт да. Азыр ошондо 3 жашка чыгып калса керек, э. 2,5 Булар жаш. 1 жаш 3 айында качып тур. 1 жаш 3 ай. Бат жетилет экен да булар. 2 жарым жаш. 1 жаш 3 айында 2 жаштан өткөнүн туу баштады. Булар 2 жаштан жаңы өткөн. Булар ар биринин эмеси бар, жакын жакта келгенчи. Качан туулган, канча убакта качкан мен көрсөм 1 жаш 3 ай, 1 жаш 4 айында качкан да. Ошол жактан осеменение болуп, анан боос келген бияка. Ошондо бышты кунажындар болуп каткан да. Алганыма желеттер этпейм, баягы сүттү берет экен, жакшы берет эми. Анан этин де берет. Тем более бул азыр Кыргызстан келгенде мунун эми музоолор жайыла баштайт. Букалар, эркектер бука болуп кетсе, алар жайыла баштайт. Эми Кыргызстанда деле мал оң болот да ушундай күйгөн чап деген. Алды канча литр сүт берип атат? Бир 20дан жогу 25ке чейин берет. 25. Биринчи туутта булар. Орточо Стабильный берет да булар. Стабильный. Андай мисалы бир уйлар, мисалы кандай чёрный пёстөрдү мен бактым, 28ке чейин берди, алар бирок 2-3 айдан кийин ылдый чөгүп берет да. 2-3 айдан кийин. 2-3 айдан кийин жакшы берип берет да, 2-3 айдан кийин ылдыйрап, ылдыйлап анан 10, 12, 15ке чыгып берет. Эмнеден кетет билбейм. Азайтып берет. А булар болсо 300 күнгө чейин ошо калпта бере берет деп эметем. Азыр деле баягы туулганда кандай берсе, дагы деле 4-5 ай болуп калды ошондой сүт берип атат. 4-5 айда ошондой эле. Башында кандай болсо азыр деле. Канча ай сагантасыздар ошондо? Эми баягы музоо ичинде музоолор 1-2 ай калганда айтып баштайбыз. Орточо канча литр болуп менен айланып калат экен? 20 литр менен 18ден айланат. 18-20 литр. Эми дагы бөлөкчө бага кандай кегини көтөрүп салат, көтөрүп кегини сал түшүп калат. Өстүндө ойноп кетет. Байке туяк оорулар кандай болот экен? Болуп чыкпайт экенби? Туяктарынан маселе жаралып. Бекемире бул галстук эмеге караганда бекем деп коет анан. Туяк маселелери, э? Мен баягы азыркы ушундай жүдөө убакта келип тартаттым эми. Жүдөп турган кезде жазында жол болсо. Наркалар калсын деп. Аштоонун нар жагында, алар нар жактан жешет. 38 баш бар. Коллегалар бул жерлерге негизи маани бермеңиздер бул жер. Элдер деле мындай албаса булар кымбат келген. 255 миңден келген. 255 миң сомдон. Ошондо примерно күчкө тийген ушуга келген. Ар бир уй. Баасы. Андан кийин жакшыларга просто искусственный кылып жакшы уй чыгарып алса болот да, элдерчи мисалы. Аяктан жалпы жакшы уйларга осеменение кылып, ошондон да уйун алып калса деле түзөт. Сразу галстин болуп калды, наркалар ошондо. Бирок чөйнөп пёстөрдүн балдары мындай эмнелер жакшы болсун наркынчы. Айты галстин болуп андан да жакшы да. Эми мунун балдары будан да жакшы болуш керек. Наркалар галстиндер. Галстиндер. Буларга болсо кайра эле өзүнүн уруктарын кое берет экенсиз да. Негизи ошентип туруп кайра мындай алмаштырып ойной бересизби же ушу менен эле кете бересизби, тазартып эле? Асимне тура айтат да, мындай кылалы, андай кылалы деп турат. Айтат. Достор, балким араңыздарда көрө элек болушуңуздар керек. Бул деген боксовое содержание деп коет. Бокс дегенде мынакей ушундай акырлар. Акыр эмес да бул деген эмне? Спальня. Бул жерге кирип жатат. Мынакей азыр ошону көрсөтөлү. Булар көнгөн, э? Ушундай жатат. Бул жерге көп тийбейт, э? Бос. Ушунтип чыгып алып кетип калат экен да. Мен Монбелят деген Чехиядан келген уйлар. Ушулардын размерлери кандай? Могул жазалгандардын атайын кайсыл жерден? Бир 2 метр болуш керек. 2 метр. Турасы 1 метр. Бул эмне себептен жасалат? Коллегалар атайын кургак жатканга ылайыкташылып, эшикте болсо мынакей ушундай жүрө берет, эшик чылаа болсо, бул жаткан жерлер болсо кургак тийден болот да. Өздөрү бат эле көнөбү бул нерсеге? Бат өзү жайында жатпайт, Аябай мен оюмча ыңгайлуу болот окшойт. Коллегалар, көрдүңүздөрбү?
бул жер дагы кичине кирсе деп ойлонуп атам да. Себеби дегенде бул жерден түшкөн артынан чыккан нерселер дароо бул жерге түшкүдөй кылыпчы. Заара кылганда эле ылдый жакка кетсе деп ойлонуп атам. А так ушулар пландалганы мага абдан жакты. Поилка сугаруу ушундай экен. Шланг менен ушул жерге келип куюлуп турат окшойт, сууч. Аны иче беришет экен да. Бул автоматикалык түрдө эмес окшойт менин оюмча. Мынанын тоют болсо алдында такай. Галшиндер өзүнчө экен. Монбилярдтар өзүнчө экен. Тоют болсо кененкен тоют жакта аябай силастын сапаты абдан сонун экен. Бул жерлерге маани бербеңиздер, коллегалар. Баягы алдычыла деп комментарий жазышыңыздар мүмкүн. Бирок ушинтип башталса, анан бара-бара байке дагы түздөп, байкенин аябай потенциалы абдан чоң экен. Мен оюмча келеркиде эгерде ушул темп менен улана берсе, абдан бир чоң, жакшы, сонун бир чарба, заманбап чарба болот деп ошондой оюм бар да. Ошондойго жетет окшойт. Байкебиз мынакей тоютту жеп атышат. Желиндери монбилярдтардын. Герефордтой калың болот экен да негизи булар. Сименталдарын негизи орустардын сименталдары ичке, берки европалык сименталдар ушундай калың болот да. Анан негизи бул монбилярд ошо сименталдардын эле линиясынан да. Булар болсо жаңылеки монбилярдтын балдары. Булар деле бүт монбилярдтар да. Жок, каралар галшиндер. Жок, берки кызылдарчы. Монбилярд. Тияктан ошондо монбилярдтарга эле кайра эле монбилярд куюлган, э? Ооба. Куртагында келди. Бука экен. 5 ай, 5,5 ай болду. 5,5 ай. Биздин 1 жаштагылар. 1 жаштагы. 1 жаштагы торпоктордой экен. Эркектер. Булар калың болот экен негизи, э? Аябай жоң болот экен, э? Герефорд сыяктуу, э? Аябай байкалат экен, кулактары аябай чоң болот тур. Сүт эмишеби? Эмгендер барбы арасында же бүт чыкты? 4 ай 5 айга чейин. Ушунун арасында да бар, сүт эмгендер. Ооба. Бар эмес? Бар эле эмеби? Эмбейт. Чоң эмбейт, болду кичүү эле. 4 ай 5 айга чейин сүт берейин деп атасызбы? Берилип атат. Булар болсо жаңы туулгандар. Жакында туулган. Сүт не берет деп атат, э? Галшиндер. Ургачы менен эркек түшүшү канчага болду байке? Эркегиби? Силосная яма. Алды. Топурак экен. Кененкен да ушундай чоң. Капталдар бетон турбайбы? Топурактарды кырып кетпейт, э? Кырып кетпейт, биринчи самандан салып коет. Самандан салып койсо, бийип таза тура берет. Расход азыраак деген. Киши жейт го муну, э? Дагы жыты, э? Кете бересиң, дагы бир 15 метр, 20 метрлерче кетет да. Канча тонна мындан? Буга меники 1000 тоннадан көп батат да. 1000 тоннадан? 1200, 1300 тонна атат эгер полный болсо. Ухты. Быйыл канча тонна? 600 тоннада, 700 тоннада ушундай койдум. 700 тоннадайбы? 600-700 тонна. Күн сайын канча тоннадан кетет байке ошондо? 2 тоннадан кетет.
Буйларга анан. Буйларга эле да жалаң. Bular qalay. Алды Драйкаш кеп кетти. алды топурак. Топрагы болгону баягы таптап туруп эле самандан бир төшөп жүрөбүз, самандан үстүнө тебелебиз болду. Эч кандай Кырып атканда тоскоолдук болбойт экен да. кандай эле саманга жеткен акы. Мунун технологиясы кандай жасалды негизи? Силастыкы. Жүгөрүнүн силасы. Чабылат. Бул багып 15 гектар кайдаганбыз. 15-20 гектарга жактап. Чаап туруп эле алып келип тебелейсиң болду. Жүгөр чапкыч менен чаптырып эле тебелебиз. Закваска эчтеке кошулган жок. Жок кошкон жок. Жакты мага сонун экен. Силас. Кырганым болсо, Эми балдар профессионалдар кырганын кантип кырасыз байке? Айры бар өзүнүн айры. Мен акыры түзөп мына чүрүп. Аз барбы ошо айры биякта? Алейкум ассалам. Мастер класста аз көрсөтөт. Бул атайын калын айры го ушундай, э? Болду ушинтип эле кете берет экен да, э? Төбөсүнөн баштап салат да. Төбөсүнөн баштап ырдырап кете берет. Бир жагында тегиздеп койсо болду, арт бетине. Бир жак бетине тегиздеп койсо болду. Байке бул жайында ашып калса деле жайында деле бериле берет да тура. Ушул бойдон тура береби? Түгөнгөнчө желе берет. Тура берет. Сакталышы канчага чейин сакталат? 4 жылга чейин сактаса болот. Эч кандай үстүнө эметип кой болду. Жата берет. Үстү бир аз кетсе кетер, анан 30га 40 кылып ушундай чөп коро бастырма жасалыптыр. Бул жерге канча боо чөп батат? 8 миңдей. 8 миң батып кетет турбайбы? 10 миң деле батат го дейм. 10 миң боо баткыдай кылып. Ушундай кылып жасайт экен да. Атайын мал доктурунун кабинети экен ушундай. ал келет. Анан да бизде бука жок да. Кайсы менен качкан. Анан бул жерде болсо дары дармектер. Түшүнүктүү. Ал мал доктуру такай ушул жерде болобу же келип кетип турабы? Базарда 2-3 күн көп жыл чакында келебиз, мындай да келебиз. Жакшы жерге саңы келгенде Саан ушул жерде болот турбайбы? Акырлар мощный даярдалыптыр, э? Акырлар конкретно даярдалыптыр. Могулар кандай байке? Кандай эмне болуп иштейт? Жок. Акырлар. Жактан уй келет. Бул чеңирди бияка келет. Ох атаңыр. Система турбайбы бул ушундай? Бул бизге уй келет. Бизге ап эки анан эки аппарат. Каяк. Бул нар жака тоскоолдук кылбайт экен, э? Тети башынан баштап келет. Башынан баштап тизилип кете берет тура ошондой болуп, э? Бул идея каяктан келген байке сизге? Өзүңүз ойлоп чыктыңызбы же көрдүңүз беле? Жакшы экен. Кайра чыкканда ушундай чыгып кете береби? Эден агытып сүрүп койсо кете берет. Суу жер асты менен барып тияка яма куйшулат. Өзү эле слив бар турбайбы? Бул ошондо аштоолорго коюп жиберебиз, сууну өзү агызып кетип барат. Тедигил жака ылдыйыш турбайбы? Ал дагы эмне? Сарай абдан сонун салыныптыр да. Бирөө астына эне болгон. Эмнеге аны секирип Узундугу бир 100 метр го дейм, же жетпей бага? 45 метр, 50 метр. 50 метрби? Турасы 20 метрге жакын. Турасы 20 метрге. Бийиктиги бул жер бир 4 метр. Жылууланган, жылуу сарай. Бирок бу жерде жатпайт, эчте жатат, бар.
Олар bir şeyler alып gelip karaytoğun emeler olur. Asiminiyaga maydaştaga gelgenler. Sol traktörün çıp salat kıypıyla kösöt. Бул жер болсо акыры ушундай жасалып тур э. Бул тракторго ылайыкташтырып, мындайынан келип төгүп кеткидей кылып. Тиги силаска беркиндей Çöptü aralastırıp. кургак чөптү аралаштырат турбайбы? Коллегалар, видеону түрдүрбөй туруңуздар. Эң кызыктуу жерине келди азыр. Гидропоника. Байкенин гидропоника жасаган жерин көрөбүз, кантип жасайт. Мынакей ушул жерде гидропоника жасалат экен. Бул жерлерге аябай шарт жакшы түзүлүптүр. Малчылардын үйлөрү бар экен ушундай. 3 үй бүлө иштейт турбайбы? 35 mindən aylık alsa, 35 mindən. 40 min alar. Шартты абдан сонун түзүптүрсүз. Banyası var, kız uçtan alıp bergen. 3 үй бүлө иштейт экен. Yaxşı bak. Oo. Бияк газон го, жап-жашыл түптүсү. Buna göre temperatura değil, biraz temper. Taze soğuşan ne? Муну эми кандай ким эже түшүндүрүп береби же сиз айтып кете бересизби? Emini azı joken bir az salattan mı? Bir yaka bir iki yarım kap salat. Bir yakaç. 2,5 müşük. Tiyaktan juup gelip 2,5 müşük 120 kiloday salınat. 120-125 kiloday. Yanımda onda yemesi var. Motor çık, balıklı emide durat. Bir teşkili var. Ağırlıkta bu motor sayğında bayağı sudu borpuldatıp arlaştırıp bir turattan sudu şu bayağı kislorod verir. Şunda bat önütte bular. Свет бар э? Күйүүсү да жаркылса болот. Yok. Uşul. Ha. Hem bir yerdegisi yok, bu bir sutka şurada turat. Bir sutkadan keyin bular emege kapka salıp koydu. Кайра ба? Kapta bir gün turat. Orada ölüp ketti. Geçip kalıp karşı mı? Ölüp ketти bu. Bugün evet. Ha, uшу каптын ичинен өлүп кетеби? Ölüp ketти kardeşim. Бул салыныш керек болчу да э? Üç salınış gerek bolsa bugün geçe öldü. Abi saat geçip kaldı ya. Buradan istek olmuş. Salıp koydu. Bat tez önüttü bu. Bunu aldan keyin öne başladı. Жаңы бул жаңы эле салынды да. Жаңы судан çıktı da. Bunu bir erten geçinde bunu cayı öğretti. Şunda bir yatta gel. Ha bu 3 yat var. 3 ряд. 1, 2, 3. Bunlar canında 3 yat. Tiyafetinde şey. Yemi bürüğünde uzunluğu 12 metre. Tuğrası 4 metre. Бул бөлмөнүн иши э? Bölmenin. Bunu onların uzun bunu. Anan bunu da yemi çattı. Oy kalın kütürmüş. Охотаңыз. Kappak çıktı. Kalınlığını gör. Kötülük koşsun. Üzülбөйт дагы турбайбы? Üzülүп кетти. Mına. Vurup gidiveresin. Bunu 20 kilodan ödü çıktı. Канча килограмм жемден канча чыгып атат? Iya. Канча килограмм жемден? 4 kilograma yakın caylat dedi. 4 килограмм. Ene suyun kaç? Kaç yok. Ha, yok saklıktayım. Yok 20 kilodan yemiş yok. 20 kilodan жоғары çıksın. 20 килограммдан жогору. Uzunu 2 metre. Turası 50-60 santimetre. Узуну 2 метр. Бул жер болсо 50 сантиметрде экен э? 60 sene. Uzunu 2 metre da. Erteң narkı gidet, bugün bu gidet. Бүгүн ушулар берилет турбайбы? Bir 5 kilogramdan derinde ödet da. Ошондо бир башка канчадан тийип калат мындан? Bir 12, 13, 20 kilo çıksa 12, 15'e çeyin tip oladı. 12, 13'ten tip da. Жарымы тиеткен да бир башка? Bir başka. Baştan da giyinki kalıp var kişiyle gelen. Çalgıyla kalat. Alak soğukta giyinki gidetti. Giyinki başka gidetti. Bırak bunu biz içese 15 kilogram ciddi. Bir salganda. Бул канча күндүк ушундай деңгээл келип калды? Канча күн болгондо? Bir cuma. Жайган санаган жокпуз да. Биз бияка жайган санасак bir cuma болду. Ушул жерде турушу. Бизде мындай кетет. Bir gün bul ketти, эртең тиги кетет. Бүрсү күнү мынау кетет. Анын тияк беттеги тигиси кетет. Конвейер болуп даяр болуп берет да улам э? 6 күндө бүтөбүз барыбыз. Bir gün эс алдырабыз. Кайра бия өнүп калат.
Kayra başlamasta verir. Jayılıp kete bugün alıp ketет, jayılат. Ошентип тегерете айланып кете берет да бул. Бул канча күндүк ылдый жакта тургандар? 4 күндүк, 5 күндүк калды. 4 күндүк, 5 күндүк. Бул кече күнү жайылып тур, 2 күн. Бул болсо Саат кошулуп калганда жетип алам. 3 күндүк. Теги нар жагына барпай эле ошол жак жарык экен, э? Бул мындан уйга абдан көп эмеси бар да. Тоодогу мал жеген чөптү кандай жылтылдап эметип келет го уйлар. Ошондой эле да булагы. Бирок бул жанагыдан эмерек мынакей. Бүт таптады аппак. Бул тамырын мына бул жак жарып калыптыр. Бул эртең кечине жейт. Бул 2-3 күндүк болгон окшойт, э? Ошол. Анан эң аянда ошол. Желет, наркы желет бир ряд бир күндө кетет да, муну берки ряд эле. Наркы ряд өзүнчө кетет бир күн. А буларды кандай кылып ким жасап берген байке ушул полкаларды? Өзүңүз элеби? Мемеге заказ. Алды ушундай. Астында баягы жабышып калбасын деп күлөнкө жасап койгон. Ар бир өзүнчө клетке да мына. Бул клетке болуп калат. уклон турбайбы? Нары жакка. Баягы чачканда агып жана түшүп кетет. Ортосунда эмне бар? Эчтеке жок. Аяктан ортосунда ушундай болгон суулар агып жерге чыгып, жерден агып сыртка чыгып кетет. Бу жактар алдылар тешик эмес, э? Тешик, тешик. Суу чыгыш керек да будан. Суу агып кетиш керек турбайбы? Мына ичине кечирик жайып калам, ошо бузулуп калганда биздики. Мына менен кошуп кетет да. Наркы бүгүндай болуп калат. Бул жерде ошондо толугу менен канча килограммдык гидропоника бар? Эгерде баарын санай келгенде. Bir jumada gezepsin 5 kilodan 1 tonna, 2 tonna, 3 tonna var. 3 tonna. Bir juma 6 gün gezepsek. Biri her bir 20'dan çıksa. Anda bir yerde 30 eme var da. 30 paçka alıyor bunun onday. Batok. 30'un 600 kilogram olup katta. 600 kilogram. 20'dan çıksa. 20'dan çıkış gerekti öyle. Ben sebebim 4 kilodan, harbine 4 kilodan jayılgan olacak. Байке көп киши 5 айланганда да. Көп киши сурай берет да. Бул экономдуураак болот экен, аябай үнөмдүү деген жактарын ошол жерлерин. Эң биринчи экономдон мурда да малдын ден соолугуна жакшы да. Ден соолугуна. Жанагы көп оорубайт. Анча кымбат дары-дармектердин кереги жок малга. Ден соолугу чың болот адам. Көп оорубайт деген. Препоз вет врачтар кереги жок деп айтышып калат. Муну жайлоодон мисалы үстүнө эле жейт. Üstüne de cidden. Tacir var. Bu da vitaminler doldurar ekan. Bu üstüne. Bir aslında onu tamırda da. Tamır. Tamır. Bul degen tamır protein, belok da. Büt kanday vitamin olsa büt var ekan bu da. Tamırında. Tamırında ne degen vitaminler olsa büt var bu da. Bundan internetten mesela. Bunu menem etken yok. Bundan ölçönü de. Rusya'da hemen. Бул баштоо идеясы байке кандай болуп келди сизге? Кызып калдым. Ичинде канча градус? Ичинде градус. 10 канча болуп калат? 15 болуп калды. 11-12 градус бар го? 16-17 градус экен да, пока. Ана паровойда ошо салынган да, бул паровой менен. 16 градус экен, 16 градус. Паровой сырттан от жагат, чабандар үй жылыйт, анан бертонда мына. Булар да жылыйт турбайбы? Япония ушул жылытат да паровой. Жылыткан системасын чогуу пландай кетиптирсиз да. Жарык берип койгон. Көмүр тигил жерден жагылат. Сырттан жагылат. Паровой менен жылыйт турбайбы? Биякта жылый берет. Өсө берет. Мына ортосу ушундай экен, Жерден насосту берет, насосту берет. Так. Насосту еп, бул жерди ушеги багат. Сугарып турабы байке муну? Мына 4 саатта, 5 саатта сугарып. Сугарып туруш керекпи? Бул газ ван сыяктуу эле турбайбы? Жана чөп өстүргөн сыяктуу эле. Буга нурчу жанагындай свет тийип туруш керекпи же ал деле эчтеке лампочкалар эле? Освещение ошол. Такай эле 24 саат освещение болуп турат, өчпөйт. Өчүп деле койчу, Мына сиздер сураган гидропоника коллегалар. Ошондон кийин
20 kilo olacak da. 5 есе. Ekonomisini olacak da. 5 есе. Кейбіреулер болса 6-7 çıktı. Мен бір 5-тен 4-тен 5-тен дегенде 20 килода. Практикада 5 есе екен да, сіз көрген практикада. 5 есе да. Ошондо арпа 20 сом, 25 сом болсо, Bunun сіңімділігі 93% екен. Мысалы да сіңір буйға қанына кетеді да, қаннан қайра сүтке кетеді. байке ушуну баса менде суроо болду да. Сүттүн беришин аябай таасири бар экен. Муну бере элекке чейин, анан бергенден кийин кандай? Bir gün bayan biraz ses alıp kaldık mı Zeki olunca. 3-4 gün berisi kadresi düşüp etti. 3-4 gün бербей алдыңыз. Kadresi düşüp etti. Bardak uylardan bir 60-70 litreye düşüp etti. Общий. 600 litre söz gereğiyle 500 düşüp etti. Бир үйдөн канча литрден болуп калды ошондо божомол? 2 литр. Anı siz bugün jalpı dezepte işte bayağı. Жалпы эле. Alıp git atkan dezepte bir günü. 600 bulup kalsa bir gün 5-20 olup kaldı. Sonda ettim ben sonda kaldı. Muzlular getirdi. Hem bu singimdүүлүгү жакшы дегеним ушул да. Мисалы буудай боюнча өрсөң бул канча 52 ушундай процент. Мен точно билет албайт экенмин, ушундай сиңимдүү болот. Калган аткот. А будан 93%, 92-93% сиңет да. Жок болуп кетет. Силасты катуу жейби же, муну катуу жейби? Муну а дегенде кичине жебей жаткан, биз туура беребиз да. Анан а деген неме азыртмет алып кетет. Бұл сен тұстан сеп қойыз, содан сеп қойыз, тұрыштан беріп қойыз. Чап, баяғыдан көтетмен ғой, чап береді. Олағыз береді кешінде. Ошол мен бұл авдан егер 1-2 үй барлар, 5 үй барлар, 10 үй барлар, үшінті алсам, мен өмчі авдан экономиялық тұршылық. Сон болчу да экен. Азыр силосумдун баасы 8 сом. Мен негизи мындайды көрүлүк болчумун да. А мунун баасы канча? 100 сом деп койчу, 100 сомго 20 килограмм кетти. Ошондо канча мен алып калдым. Азанрақ. Бірақ жемін қымбат болды, 25-26 деді. Неме экономичный. Тем более ең бірінші ошо денсаулығына жақсы болып жатыр. Оорубайт. Жарылды қандай жылтылдап келет қой мал. Витаминдер жеп, чөптүр. А бұл адам да күштүү да бұл. Витаминдер. Тартып көрсөтмөк шығады. Ушундай ороп туруп алып кетет турбайбы? Тазасын көрдүм, кээ-бирлерди көрүп атам, саптары болуп эме алып кетет да, сага бузулуп калат. А бул аппак койдум. Ооба. Суроолор болсо жазыңыздар, коллегалар. Байке, сиз өзүңүз кирип окуп калсаңыз, жооп берип койсоңуз деле комментарийлергечи, бирок аябай көп суроо болот го дейм. Муну аябай сурап келатышкан негизи. Мен баштаганым ушу сентябрь, октябрдан баштап берип атам, биринчи. Бир жыл болуп калды. Жайын жок, жайында ушу 4-5 ай болуп калды. 4-5 ай. Такай. Бираз жайында мынчалык жакшы өспөй калганда, что-то бирдекеден кетирип койсо керек. Жок, кургак бул, влажный болуп туруш керек, кышында влажный да, мына жылуу влажный. Өшүп, почти одан жана. Азыр жолун тапкан турбайсызбы? Болду. Система. Мына бул келдин тартып ушуда. Мына эжекебиз жазайт экен. Мынакей старший ушеде сабындагы старший бар. Элдер жазат көпчү. Болсо жооп берип коюңуз да. Комментарийлерден кантип деп сиз менен байланышып, балким телефонуңузду чытап койсом, толтура киши чалат го дейм. Үйрөнөт элем депчи. А байке үйрөтсөңүздөр деле болот да негизи. Муну 3 лет болот койбу? Мен эми бир мал көбөйтүп да 3 бирге саам болот. Мен бирге да бир полка жазайт, бирге бир полка да кылып. Шуну бияктан да жарым тонна ашчат. Шуну 1 тонна 200 өзү расчеттолгон 1 тонна 200, 1 тонна 300 ушеден алсалык. Күнүнө. Күн сайын. Күн сайын 1 тонна аш аласың. Октой. Карыңды бир жагы 10 килодан алсаң да 100 башыңа 10 килодан тийет. 100 башты багып койсо болот экен да, 1 тонна. 10 кило эми калган чөп бер, шилос бер. Эми бая жем ордуна муну берсең, жемди ушула бербей коюп муну берсең болот да. Бул арасы жем да. Мунун арасында жем да баягы ийилип калган, мына көрдүң? Сон. Бул да сиңимдүү да. Айтып атпайбы, 93% жеткен. Значит, сиңимдүү тамак жакшы болот. Калыр эми жем да, жем деп койсоң болот, чөп деп койсоң болот. Мен азыр тигинден бир экини алып туруп эшикке чыгып фонго чөйүн, сүрөткөчү, обложкагачы, ютубка. Кармасаң мындай болду. Нажактан бирөт. Азыр ошого сүрөткөчүм, бул болсо ютубтагы фоновый менин азыр ушул видеонун обложкасы болот. Жаңы эле тарттым. Аябай оор экен да, көтөргөндө. Туурагандарын бул өзү
турап берсе жеңил болот экен да уйларга жегенге. Мында кусок турат да болот. Ошо жеген удобный болот да. Кечинде тиги саанга киргенде берип коюштар алдына салып. Мен оюмча аябай жакшы сонун маек болду окшойт. Бейшембай акенин ишине ийгиликтерди каалайлы. Сиздер да жазып коюңуздар. Буюрса келечекте алдыңкы Кыргызстандагы алдыңкы плем статус менен чоң жакшы чарбалардан болот деген ишеничтемин. Мен Байкенин жазып аткан иштерин көрүп абдан жакшы заманбап сонун келип тур. Байке, ишиңизге ийгилик. Аллах таалам берекесин берсин жазып аткан иштериңиздин. Көрүшкөнчө достор, эмки видеолорго чейин. Да.